بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир туугандар, сабабызды улантабыз. 10 кадам ар-рида, эмизүү жөнүндө өтөбүз. Негизинен табигый жол менен бала энесин сүтүн эмсе, буда баланын өсүүсүнө чоң бир таасири бар. Анткени бала эненин сүтүн табигый жол менен алган болсо, анын өсүп өрчүсүнө берекелер камтылган. Ошол үчүн Аллах Субхану ва Тааля Бакара сүрөсүнүн 233 аятында айткан: "Вал-валидату юрди'на ауладахунна хаулейни камилейни лиман арада ан ютимма радаа." Энелер балдарын толук 2 жыл эмизсин. Эгерде ким эмизүүнү толук түрдө аткарам десе, Аллахтын шариятын, анда энелер 2 жыл толук эмизсин деген. Эмнеге? Анткени толук эмизүүдө эмне деген берекелер бар. Берекелердин бири бул бала энесине жакыныраак болот. Анткени энесинин мээримин, анын сүтүн эмгенден мээримин ала баштайт. Анткени ошол учурда эненин мээримине бала өтө чоң муктаждыкта. Азыркы учурда медицинада, жаңы медицинада ушундай бир далилдер бар экен. Бала энесинин сүтүн эмгенде бала көп ооруга чалдыкпайт экен. Ал эми жанакындай жасалма түрдөгү сүттөрдү ичип жатканда бала ооруга көбүрөөк учурайт экен. Жана ошондой эле эне үчүн да пайда. Экинчи береке: энеси төрөгөндөн кийин баласына сүтүн бергенде, ошол шариятта дагы айтылат, энесине дагы бир береке бар. Энесинин сүтүн эмген сайын ошол энесине дагы пайда бар экен. Анын жатыны кичирейип, өз абалына келишине бала канчалык эмсе, ошончалык пайда экен. Жана ошондой эле Аллах Субхану ва Тааля эмизгендиги үчүн Аллах Субхану ва Тааля энелерге Рамазан айында улуу орозону кармабаганга дагы үзүр берген. Неге? Анткени бул жерде бала менен энеге шарият өтө чоң бир маани берет. Бала дагы зулумдукка түшүп калбасын, энеси дагы бир зыяныкка түшүп калбасын деп, парз болгон орозону дагы Аллах үзүргө салган. Ошол үчүн шариятыбызда дагы ким эмизген болсо, ошол баласынын толук жетилсин деп, баласы толук энесинин сүтүн эмип мээримине бөлөнсүн деп, шарият ошол энеге дагы үзүр берген. Эми шейхтер, Ахлы суннанын алымдарынын сөздөрүндө мындай бир кеп бар. Азыркы замандагы балдар энелерине жакыныраак болбой калгандыгынын себептери эмнеде дегенде, алар айтышат: анткени энесинин мээримине, энесине болгон жакындыгы болбогон себеби, алар азыркы учурда жасалма сүттөрдү ичип, энелерин укпай калгандыгын ошол белги болуп калышы мүмкүн дейт. Неге? Анткени энесинин мээримине бөлөнбөгөндөн кийин ал дагы өз энесине жакын болбой калышы мүмкүн дейт. Эми бир маселени айтып берейин биякта. Ал-Ахкаф сүрөсүнүн 15 аятында мындай деген аят бар. Аллах Субхану ва Тааля айтат: анын энеси эмчектен чыгаргандыгы жана боюнда көтөргөндүгү 30 ай болсун деген. Мына ошол аят жөнүндө кичине бир тафсирге көңүл бурсак, бул аяттын тафсиринде, Ибн Касирдин тафсиринде мындай деген окуяга
туш келебиз. Бул окуя Мухаммад ибн Исхак деген алым Ибн Касирде ошонун сөзүн алып келет. Бул окуя күндөрдүн биринде Усман ибн Аффандын доорунда бир киши келип, менин аялым зына кылды деп маселе көтөрүп келет. Усман ибн Аффан айтат, эмне болду дейт. Аялым 6 айлык баланы төрөп койду дейт. Демек, биз үйлөнөр менен балалы болсок, 6 айдан кийин төрөшү мүмкүн эмес да дейт. Анда буга чейин бирөө менен болгон дейт. Анан Усман радиаллаху анху ташбаранга өкүм чыгарат. Анан кийин ошол аялга кабар жеткенде, ошол аял өзүнүн сиңдисине айтат. Аллахтын аты менен ант ичем, мен зина кылган жокмун. Күйөөмөн башка мага эч ким жологон жок. Аллахтын өкүмүнө мен баш ийем деп ташбаранды көздөй кетет. Ошол кабар Али ибн Аби Талибке жетет. Ана Али ибн Аби Талиб Усман ибн Аффанга келип айтат. О мусулмандардын амири, эмне кылдыңыз дейт. Айтты, мына ошондо окуя болду. Бул өкүм чыгардым мен дегенде, Аллахтын китебин окуган жоксузбу дейт. Окудум дейт, эмне дейт. Айтпадыбы Аллах Таала дейт. Боюнда көтөргөндүгү жана эмчектен чыгаргандыгы биригип 30 ай болсун деп дейт. Эгерде Аллах субханаху тааля Бакара сүрөсүнө вал валидату юрди'на ауладахунна хаулейни камилейни, энелер балдарын 2 жыл толугу менен эмишсин деп жатса, берки аятта эмчектен чыгаргандыгы жана боюнда көтөргөндүгү 30 ай деп жатса, анда 2 жыл толук эмишсе 6 айлык бул төрө алат дейт. 2 жыл деген бул 24 ай. 24 ай эмгизген болсо, анда 6 ай боюнда көтөрүшү мүмкүн болот Али ибн Аби Талиб. Анан Усман ибн Аффан субханалла деп туруп жазасын кайтарла дегенде кеч болуп калат. Ал аялды ташбаран менен өлтүрүшкөн болот. Анан кийин ошол жерде Маъмар деген дагы айтат, элдин баары айтат. Ошол бала кийин чоңойгондо атасынын эле өзү экен, карга окшош, жумуртка окшош экен деп айтканда, баласын ошол киши көрүп, менин балам турбай деп калгандан кийин ал кеч болуп калды ага. Аллах субханаху тааля ага бир бале жөнөтөт. Ал бале анын денесине жара чыгат. Ошол жара анын денесин жей берип акыры өлүм менен кош айтышат. Аллахтан болгон бир жаза болду ошол кишиге. Ошол үчүн мен айтып жатканым, алымдар ошондон Ибн Касирдин тафсиринде, Имам Аль-Куртубинин тафсиринде, Имам Аль-Багауидин тафсиринде, Имам Абу Джафар Табаринин тафсиринде мындай деген Ахлу Суннан алымдары тафсир кылган. Эгерде 24 ай качан эмет? Эгерде 6 айлык болуп төрөлсө дейт. Эгерде 9 айлык болуп төрөлгөн болсо, анда 21 ай эмет. Мисалы азыр көптөгөн энелер 9 айлык кылып төрөйт, бирок 2 жыл эмизе алат. Бул ашыкча. Ал энелер 21 ай эмизиш керек. Ошентип баардыгы биригип, эмчектен чыгаргандыгы жана эненин ичинде көтөргөндүгү биригип 30 ай болсун деген Аллах Таала Аль-Ахкаф сүрөсүнүн 15-аятында. Ошондуктан Аллах субханаху тааля 7 айлык кылып төрөлгөн болсо, анда 23 ай эмизилиш керек. Ошентип 30 айды биз чыгарабыз. Шариятыбызда демек бала 6 айлык болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Мына 6 айлык төрөлгөн балдар, бул балдар алсыз балдар. Ошол ал балдар 2 жыл толук эмгенге муктаж. Ошон үчүн Аллах Таала субханаху тааля вал валидату юрди'на ауладахунна хаулейни камилейни лиман арада аютимма рада'a деп энелер балдарын 2 жыл толук эмишсин. Эгер кайсы эне Аллахтын шариятын толук өтөйм деген болсо деген. Ошон үчүн биз айтабыз, шариятта эне баласын толук эмизиш керек. Эми эмизгенде эгерде өзүндө сүт жок боло турган болсо, эмизе турган энелер табыш керек. Ошолорго эмиздиш керек. Ибн Касим рахимахулла айтат, ошондой эле пайгамбар алейхиссалату вассалам тыйган дейт. Антастарди аль-хумқа, акылы жок аялдарга эмизгенге сунуштабагыла баланы деп. Ошондой эле Ибн Кудама
өзүнүн китебинде Муғни деген китебинде айтат: иннаху юқалу инна ридаа юғайру тибаа. Эмизүү адамдын характерин өзгөртөт деген. Жана алымдар айткан ошентип, ким акылы жок аялга эмиздирсе, ошол акылы жок аялдан эмген бала анын жаман кулк мүнөздөрүн өзүнө камтып алат. Анткени оман иртада мин бахима кана балидан кел бахима. Жана ошол 2 жылдын ичинде акылы жок жандыктын сүтүн эмген болсо, ошондой акылы жок жаныбардай болуп калат деген алымдар сөз айткан. Ошон үчүн эгерде акылы жок аялга эмизсеңер акылы жок болуп калат деп жатса, азыркы заманда сместер, жасалма түр менен жасалган сүттөр, анын эмнеден чыгып жатат, анын эмнеден жасап жатышат, ал кандай бир продуктудан жасалып жатканын биз билбейбиз. Эми ошону берип койсок, ошол бала ошону ичип алып туруп, ошол себептен ата энесин укпай, ошол себептен ата энесин коркуп жаткан жокпу, мен өлөм, мен тигиндей болом деп жаткан жокпу? Ошого да бир көңүл буруп көрсөк. Ошол үчүн мен кыргыз элиме, мусулмандарга кайрылат элем. Дүйнөнүн артынан ээрчип кетпей, балаңарды 5-6 айында же 1 жашка чыкканда эле эмчектен чыгарып салбай, балаңызды толук эмизгенге бул сиздин милдетиңиз. Анткени Аллах буйрук кылган: "Вал валидату юрди'на ауладахунна хаулейни камилин". Энелер балдарын эмисин. Ал эненин мээримин алып, бала мээримдүү болуш керек. Азыркы учурда көптөгөн балдар агрессивдүү, тез ачууланып, жактырбай жаткандыгы дагы бул балким сместердин кошумча жасалма түрдө жасалып жаткан сүттөрдүн таасири эмеспи? Ошол үчүн бул жагындагы кененирээк врачтар, кененирээк ошол жагын тармагын билген адистерге биз калтырабыз. Анткени бул жагын алар жакшы билет, бирок мен бир гана шарияттагы эскерткендиги үчүн ошону гана айтып жатам. Сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.